Кыргызстан кыска метраждуу тасмалардын мекени. Бүгүнкү эфирибиз дал ушул Кыргызстандагы кино тармагы тууралуу болмокчу. Студияда Нуржан Султанбекова. Саламатсыздарбы? Кыргызстанда тартылган кинолордун көпчүлүк бөлүгү Кыргызстанда гана көргөзүлөт. Дээрлик Кыргызстанда тартылган кинолор биздин өлкөдө гана көргөзүлүп, башка өлкөлөргө дээрлик чыкпайт. Бул нерсенин бир канча себептери бар. Бүгүнкү студиянын коногу актер, режиссер, эфир сериалынын режиссеру, ошол эле 7 каналда көргөзүлүп жаткан Доктор Хикимоглу түрк сериалынын кыргызча которулушунун режиссер координатору Нарбат Нарбаев. Саламатсызбы? Бүгүнкү биздин эфирибизге кош келипсиз. Саламатсызбы? Нарбат мырза, азыркы тапта ошо бизде тасмалар сиздин баамыңызда кандай көргөзүлүп жатат? Көз карашыңызда кандай болуп жатат? Негизи Кыргызстанда. Кыргызстанда, биздин өлкөдө тартылган тасмалар. Биздин азыркы бүгүнкү күндөгү тартылып аткан тасмалар аябай жакшы. Себеби дегенде бул кандай деңгээлде болсо дагы бул аракет кылып атабыз, жалпыбыз. Анын үстүнө бизде советтик школа болгон буга чейин. Бүгүнкү күндө болсо жаштар биз өзүбүз аракет кылып атабыз. Ошол школаны бизде Советтер Союзу таркагандан кийин мектептерде эле токтоп калды да. Андан кийин жаштар өзүбүз аракет кылалы деп өзүбүз окуп, изденип, ошондон улам башталып тартылып аткан тасмалар. Ошондуктан мен ойлойм бул абдан жакшы көрүнүш. Кандай болгон түрдө да биз аракетибизди жасап атабыз. Кудай буйруса, биз келечекте жакшы тасмаларды тартып, дүйнөлүк рынокко чыгабыз деген ойдомун. Ошол эле учурда ошо биздин тасмалар бат эле кинотеатрдан түшүп калып атат да. Кыргызстанда 1 ай, 2 ай көргөзүлөт. Анан буга себеп эмне деп ойлойсуз? Негизи мировая практикада негизи ошондой эле болот. Бул тасма тартылат, анан мисалы биз эми көбүнчө кино тармагы Голливудтан ошону карап туруп, ошол Голливудта болуп аткан окуяларга карап жыйынтык чыгарабыз. Алар деле тасманы тарткандан кийин аябай жакшы реклама берет, 2-3 ай. Андан кийин бир жума же 2 жума эле ошол тасманы кое бергенден кийин 1 жума, 2 жумада мындай результатын күтөт да. Бизде деле ошондой эле. Бирок кээинки тасмалар бар, аябай кызык болот, элге жагымдуу болот. Ошонун негизинде тасмалар бар, 4-5 ай, даже 1 жылга чейин кинотеатрларда турган тасмалар да болот. Анан бат эле кээинки тасмалар тартылып бүткөндөн кийин бир 3-4 күндөн кийин эле аны кинотеатрдын өздөрүнүн жетекчилери бат эле театрлардан алып коет. Себеби дегенде эл келбей калат, элдин койгон сынынан өтпөй калат. Ошол эл келбей калса эле кинотеатрга ал мындай невыгодный нерсе. Жөн эле залды занят кылгандан көрө, андан көрө алып эле салып, анын ордуна башка кино койгонду туура көрөт да. Ошондон улам тартылган тасмалар 3-4 күндөн кийин кинотеатрдан алынып калганын себеби ошол. Бирок ошол кино тасманы тартууга деген канчалаган каражат сарпталат, анан бат эле алынып калса, алар дагы айтып атышпайбы, актабай калат биздин тартылган тасмабыздын каражатын депчи. Ооба, бул негизи тасма тартуу бул мен ойлойм эң кыйын жумуштардын бири. Анан көптөгөн акча сарпталат, көптөгөн кишилер иштейт бул жерде. Актабай калат. Ошондуктан жакшы тасма тартканга туура келет да. Бунун бирден бир эле себеби. Анан эгер тасманы тартып келгенден кийин кинотеатрга койсо, киши келбесе, бул кинотеатрга эми ошол тасмага киши келбесе, андан көрө алып салганыбыз туура деп туура көрүшөт кинотеатрдын ээлери делечи. Бул жерде менимче азыр эми жакшы бир жагы дагы онлайн кинотеатрлар чыгып калды бизде. Ошол жактан дагы бир топ сатып алып атышат да, кинотеатрдан алып койсо деле. Ошол жагы дагы жакшы болуп атат. Бирок ошол эле учурда, мисалы дүйнө жүзүндө канчалаган мамлекет бар, анан алардын кинолору биздин өлкөгө чейин келет, башка өлкөлөргө коюлат. Эмнеге бизден дүйнө жүзүндө канчалаган мамлекет бар, ошонун бирөөсүнө дагы прокатка чыкпайт? Мен ушул нерсени акыркы 5 жылдан бери ойлонуп жүрөм. Эмне үчүн кыргыз тасмалары дүйнөлүк прокатка чыкпайт деген ойдо. Кино өзү
3 форматикада тартылат да. Бул жанрдан сырткары форматтар болот. Мисалы бир форматты алсак, бул мисалы Кыргызстандын ичин эле. Бул ички рынок эле. Мисалы Кыргызстандын ичине тартылган тасмалар бул биздин өзүбүздүн характерибиз бар, өзүбүздүн колорит бар, өзүбүздүн сүйлөө речибиз бар, сүйлөө түшүнүгүбүз бар. Ошого эле ылайыктап туруп тартабыз дагы, анан Кыргызстандын ичине эле прокатка беребиз. Анан биз өзүбүздүн мисалы кемчиликтер болсо түшүнүү менен кабыл алабыз аны. Эми бизде эми башталып атпайбы, муну түшүнүш керек. Фильм жакшы болбой калса деле өзүбүз түшүнүү менен кабыл алабыз да. Бул жерде дагы дүйнөлүк прокатка чыга турган өзүнүн стандарттары бар. Ал жерде ошол тартып аткан аппаратурадан баштап сценарийдин ар бир репликанын, ар бир сөздүн жазылышы жана айтылышы боюнча дагы бул жерде өзүнүн форматтары бар да. Ошол деңгээлде мисалы сценарий жазгандан баштап сценарий аябай динамичный болуш керек, переходдор аябай жакшы болуш керек. Эч бир зерикпей турган, анан глобалдуу дүйнөлүк проблемаларды салып көрсөтө турган сценарий болуш керек. Эгер ошол эле сценарийге мисалы кыргыздын көп дүйнөдө түшүнбөй турган өзүбүздүн жандай тонкий нерселерибизди кошсок, алар түшүнбөй калышы мүмкүн да. Ошон үчүн сценарий жазып атканда эле бул жактагы ой ошол дүйнөлүк аренага чыга ала турган болуп, ошол дүйнөлүк проблеманы камтый турган болуп, болбосо дүйнө жүзүндөгү элдердин баары ошол тасманы көрүп атканда эле түшүнө турган болуп туруп сценарийден башташ керек. Андан кийин ага актерлор аябай жакшы подбирать этилиш керек, жакшы качествода тартылыш керек. Ар бир музыкасы, монтажы, даже титрына чейин ошол дүйнөлүк прокатка чыга тургандай кылып жазсаң, ошондо кыргыз тасмалары дагы дүйнөлүк прокатка чыгылат да. Үчүнчү форматы бул арт фильмдер деп коет. Бул автордук тасмалар. Автордук тасмалар бул мисалы мен башка эл түшүнбөй турган деле, бирок аябай терең ойлуу кино тартсам, бул өзүм үчүн эле тартам да. Мен ушундай тарткым келип атат деп эле тартам. Бул ошол арт форматтагы тасма болот да. Ошол изилдөөнүн негизинде Кыргызстандан дагы дүйнөлүк прокатка чыга турган тасмаларды тартканга мына бүгүнкү күндө биз жетишип келатабыз десем болот да. Биз демек күтсөк болот экен да дүйнөлүк прокатка чыкканга. Сөзсүз түрдө. Себеби ошол мен караганда мисалы азыр дүйнө жүзүндөгү эң чоң кинокомпания сериалдарды тартат. Бул Netflix аябай сонун мүмкүнчүлүк түзүп берип атат да. Netflix дүйнө жүзүндөгү бардык кинокомпаниялар менен иштеше берет. Негизгиси аларга ошол өзүнүн форматикасы бар. Алар ошол жобону берет. Мондай качестводагы камерада тартылыш керек, сценарий мондай болуш керек, ушундай глобалдуу проблемаларды камтыган болбосо кызыктуу окуяларды камтыган окуя болуш керек деген өзүнүн жобосу бар. Ошол жобону мен изилдеп чыктым. Анан ойлодум, так, биздин Кыргызстанда тартылган тасмалар бул форматта экен, алардыкы мындай экен. Ошон үчүн алардыкы дүйнө жүзүнө кетет экен депчи. Эгер биз ошол форматта кыргызча эле аябай кызыктуу болуп туруп, тартып туруп, дүйнө жүзүнө прокатка чыгара алсак болот да. Ошолор аркылуу болбосо мисалы Россиянын рыногуна кирсең болот. Азыр мурун аябай татаал болчу. Мисалы Советтер Союзунан кийинки жашоодо кыргызча кино тасма тартып туруп, Россияга берсең прокатка кетпейт болчу. Себеби бул жерде дагы өзүнүн политикалык жактары бар болчу. Азыр оңой. Азыр интернет аябай күчөгөнүнө байланыштуу бизде дүйнө жүзү бир мамлекетте эле туюлуп калды да. Себеби жаңы чыккан жаңылыкпы же болбосо жаңы тасмабы биз түздөн түз через интернет көрө алабыз. Ошондуктан бүгүнкү күндө тартып туруп, мисалы Россияга, Казакстанга болбосо интернет аркылуу дагы башка мамлекеттерге орусча, англисче которуп туруп сатсаң болот. Ушундай мүмкүнчүлүк бар. Башка мамлекеттерди албай эле коелу, биз Американы, Европаны жолуна коелу да. Казакстандын киносу деле бизге келет. Ооба. Бирок биздин кинолор Казакстанга чыкпайт. Ооба. Качество биринчи эмеси ошол сапаты. Сапаты, актуалдуу маселеси, актуалдуу окуясы ичиндеги, андан кийин ошол тартымы.
тартымы, анан актерлордун ичиндеги актерлордун иштегени. Бирок эң негизги проблема Кыргызстандагы тартылып аткан тасмалар бул бюджет жагы. Бюджет жагынан биз аябай аксайбыз. Ошон үчүн бизден жакшы тасмалар чыга албай атат да. Бирок Кыргызстанда аябай таланттуу режиссерлор бар, таланттуу командалар бар. Бүгүнкү күндө аябай түптөлүп келатат. Ошолорго бюджет маселеси аябай проблема болгондуктан бизден жакшы тасма чыга албай атат да. Бул нерсе сөзсүз же болбосо бир уюмдардан же болбосо ошол мамлекет тарабынан аябай катуу жардам керек. Муктажбыз да. Себеби дегенде бизде бюджетибиз жок. Жандай кыргызчылык кылып тартканга туура келип атат да бүгүнкү күндөчү. Эптеп эле бир камераны алабыз. Анан дос тааныштардан, кээде актерлордон дагы сураганга туура келет да. Мисалы, келип тартылып берип коесузбу? Алар айтат, мисалы, өздөрүнүн гонорарын мен бир күндө 5000 же 10.000 тартылам десе, байке бизде ушундай тыйын жок болуп атат, жардам бериңиз деп 1-2 миңге тартканга туура келет. Иштеген актерлордун дагы көңүлү толук болбойт, даярдыгы аз болот. Эгер бюджет жакшы болуп туруп, жалпы иштеп аткан команданы, актерлорду жакшы камсыздай алсаң, анда иштеп аткан режиссерга дагы бул оңой болот да. Аларга кеңири задача берип, күтүп ошол задачаны, жок андай эмес, бул мондой жанрда, бул мондой форматта тартылыш керек. Жок, сиз монтип иштеңиз деп детально бирден иштегенге дагы режиссерлорго жакшы болот, эгер бюджет жакшы болсо. Сапаты жок деп атпайсызбы? Анан бул ушунчалык Кыргызстанда тартылган тасмалар ушундай кадыры түшүп кеттиби? Бул эмнеден кабар берет? Буга кимдер күнөөлүү? Мындай алалы. Мисалы, сериалдардан алалы. Эмне үчүн Турциянын сериалдары бүгүнкү күндө дүйнөлүк прокатта эң алдыңкы рейтингтерде турат. Эмне үчүн? Сериалдарды биринчи Бразилия баштаган. Илгери, анда биз төрөлө элек да болсок керек. Анан бир жумуштун үстүнөн иштей берсең, сен ошонун кемчилик жактарын бүтүн көрүп бүтөсүң дагы, эң жакшы жактарына жетесиң да. Бул мындай кылбаш керек экен, мындай кылыш керек экен депчи. Ошентип Бразилиянын режиссерлору аябай мындай профессионалдар болуп калганда, Турция Бразилиянын ошо режиссерлорун алып келип туруп, өздөрү аларга бардык жактан акчасын камсыздап окутушкандагы аябай жакшы түрк кинокомпаниялары чыгарган, түрк жакшы режиссерлору чыгаргандагы. Андан кийин булар айтты, бизден тартыла турган тасмалар бул сөзсүз түрдө дүйнөлүк рейтингке чыгыш керек, дүйнөлүк прокатка чыгыш керек. Ошондон улам бүгүнкү күндө ошон бир гана биз көздөгөн нерсе ошол болсун деп анан болгон акча каражатын сарпташкан, алар келип окутушкан, булар даярданышкан, анан иштеп башташты. Көптөгөн сериалдар тартылып баштады, кинолор тартылып баштады, бир гана ошол дүйнөлүк прокатка. Ушундан улам булар азыр Турция өздөрүнүн улуттук баалуулуктарын, өздөрүнүн тилин, өздөрүнүн идеологиясын, ошол бүтүн бүгүнкү күндө дүйнөгө керек боло турган нерселердин баарын жар салып атат да. Бул өтө чоң жетишкендик. Бизде дагы ушундай нерсе болбой атат да азырчы, то есть колдоо жок. Бизде азыр кичинекей кинокомпаниялар бар. Биз байкуштар күчүбүз жетпей эле колубуздан келгенин ошентип жасап атабыз да. Эгер бизге мондой колдоо боло турган болсо, биз дагы сөзсүз түрдө дүйнөлүк рынокко чыга алабыз. Күчүбүз жетет. Бизде деле азыркы учурда баа сериалдар тартылып баштабадыбы? Баа бир саналуу гана сериалдар бар, бирок азыр көбөйүп баштады да. Анан сиз өзүңүз дагы өз убагында ошо эфир сериалынын актёру да болгонсуз, бир эле учурда режиссер да болгонсуз. Анан азыр болсо түрк сериалынын кыргызча которулушуна режиссер болуп атасыз да. Анан ошондо байкадыңызбы өзүңүз ошо режиссер болгон эфир сериалында катачылыктар кетиптирби, барбы экен? Эфир сериалында катачылыктар толтура. Мен аны тартып баштаганда эле ушундай болот, мен оюмдагыдай болбойт баары бир деп эле билчүмүн анычы. Себеби дегенде мондой
мүмкүнчүлүккө карап туруп буту сунабыз да биз дагычы. Бизде Кыргызстанда ошол бюджет жагынан ограниченный дайыма. Ошол бюджетке карап туруп, мисалы режиссерлор ошентип иштейсиң. Так, бизде канча сом бар, мисалы 10 сом. 10 сомдун 1 сом буга берсем, 1 сом буга деп туруп анан ошого эсептеп туруп, ошого карап туруп жумуш кыласың да. Кийинен сомду эсептебей туруп, мээңдеги нерсени мындай кылам, ошондой жакшы сапатта чыгат. Мындай кылам, ошондой жакшы сапатта чыгат деп иштеген деңгээл болгондо, эфир андан да лучше чыкмак. Менимчечи. Бул жерде мисалы биздин эфир сериалында көптөгөн актерлор, актердук чеберчилиги жок актерлорду тартканбыз. Себеби эфирге типаждар керек болот, ар бир тасмага өзүнүн типаждары болот. Ошол типаждарды мен ол иштеп аткан актерлордун арасынан таба алган жоктун дагы, анан сырттан алып келип туруп, өзүм ошол жерден окутуп, анан тартканга туура келди. Эгер дагы мүмкүнчүлүк чоң болгондо, аларды шашпай окутуп, шашпай тартып, ар бир сөзүнө чейин, ар бир интонациясына, ар бир посылына чейин иштегенибизде, анда дагы да жакшы болмок. Бирок ошондой болсо дагы биз бул эфир сериалынын Кыргызстандагы жеке телеканалдар өз күчү менен тарткан телеканалдардын биринчилери болуп тартты. Ошондой болсо дагы бул менин оюмча жакшы жетишкендик. Азыркы учурда жанакы Хикимогу сериалын которуп атпайсызбы? Ал кандай кыйынчылыктар болуп атабы, кандай кылып которуп атасыздар? Хикимогунда бизде башында аябай кыйынчылык болду. Аябай кыйынчылык болду. Себеби бизде буга чейин аз гана сериалдар которулган. Ошондон улам бизде актерлордо профессионалдуулук жок болду. Именно бул үн коюу боюнча. Ошондон улам бизде азыр 100дөн ашуун актер иштеп атат, буюрса бүтөйүн деп калдык. Ошол актерлордун көпчүлүгүн бирден отуруп алып, бир мисалы сүйлөм болот да, баспайсыңбы? Жүргүлө кетип барып тиги жумушту жасайлы деген ушундай интонациядагы сөз болсо, ар бир сөздү окутуп башына алар түшүнүп, мындай болот турбайбы? Муну деген ушундай күч менен ачыш керек экен, муну деген ушундай посыл менен ачыш керек экен деп ар бирин үйрөтүп 35-серияга чейин аябай кыйналдык. Бирок азыр 125-сериядабыз. Азыр алар менен иштебейсиң, алар өздөрүнүн жумушун билет. Мен бул жактан карап эле отурам. То есть аябай профессионал болуп калышты. Мен ойлойм, бул сериалда эртең соцсеттерге дагы чыгат жакында. Ошону дагы эл көрүп баалайт. Бизде дагы ушунчалык профессионалдуу которсо болот экен, үн койсо болот экен. Ошол бул да болсо биздин алгачкы жетишкендиктер. Анан дагы бир жагдай, ошо Кыргызстанда бизде эле тартылган тасмаларга акыркы учурда рекламаны киргизип коюп атат да. Башкача айтканда, бир чоң бир компанияда алат, ошол жакты эле акчаны алат дагы, анан ошо киного камтып кетип атат да рекламанычы. Бул дагы бир кинонун өзүнүн сапатын түшүрүп салбайбы? Бул сапатын түшүрөт. Мындай. Бүгүнкү күндө мисалы Советтер Союздук кезде ал учурда бардык кинотасмаларды мамлекет каржылачу. Ал учурда чыгармачыл топ эч кандай акча маселеси жөнүндө ойлончу эмес. Себеби бир сценарий болот, ал жерден атайын текшерген кишилер бар. Ал жака берет, жакшы сценарий экен. Бүгүнкү күндө биздин ушундай идеологиябызды аябай көтөрө турган тасма болот экен деп туруп, анан кол коюлгандан кийин ушундай буйрук берилчү, ушул тасманын баарын көйгөйү жок каржылайсыңар деп. Ошондон улам режиссерлор мисалы такыр тыйын жөнүндө ойлончу эмес. Бүгүнкү күндө андай нерсе жок. Бүгүнкү күндө мисалы ошол кичинекей топ биз кино тартып аткандар чогулабыз дагы сценарий жазабыз. Сценарийнин биринчи сөзү жазылып баштаганда эле, так, буга канча бюджет кетет деген ой келет да. Ушундай болуп калган. Азыр дүйнөлүк практикада эле ошондой. Так, мындай сценарий жазсак, ушундай тасма тартсак, тыйынды каяктан табабыз? Анда ушул тасмага ылайыктуу ушундай бир компаниялар бар. Ушул тасманын жанрына да түшөт дейт. Мисалы, медицина жөнүндө тартып атсаң, анда медициналык ошол дары саткан ушундай компанияларга барганга туура келет да.
болбосо жөнөкөй жашоодогу проблема же ушундай актуалдуу көйгөй көтөрөм же кызыктуу окуя көтөрөм десең, анда ошол эле жанагы строительный компания болбосо колбаса тигиндей мындай деп кошуп, ошолордон акча алып, анан чыгарма жаратканга туура келип атат да. Эгер бизге жок, ушундай жакшы тасма болот экен, биз колдоп беребиз деп ошо жана эле айтып кеткендей, мамлекет тарабынан сөзсүз түрдө же болбосо бир уюмдардан болсо, анда эч кандай рекламалык роликтер кошулбайт. Тасма өзүнүн угунда, өзүнүн окуясын гана камтыган аябай сапаттуу тасма болот. Негизи эле киного реклама киргизсе болобу? Негизи болот, бул дүйнөлүк практикада бар. Мисалы Голливуд сөзсүз түрдө киргизет. Мындай, ал жакта мисалы бир Mercedes компаниясын алат дагы, мен ошол тасманын ичиндеги ар бир автоунаа бул Mercedes болот деп туруп, мисалы чоң компанияларды кармашат да, мындайча айткандачы. Mercedes макул дейт дагы, аларга акча бөлүп берет. Тасманын ичинде Mercedes машинасы жүргөнү бул бизге, зрительге билинбейт. Ооба. Ошон үчүн. Бизде мисалы анта албайсың. Бизде тасма кетип атып эле сөзсүз түрдө мисалы бул колбаса деп чыгыш керек да. Ошон үчүн бизге ал нерсе аябай оркой көрүнүп калып атат да. Негизи бундагы атайын продюсерлер иштейт. Бүгүнкү күндө креатив продюсер дегендер чыккан. Ушунун ар бир жолун ошол көрүп аткан зрительге мындай плавно көрүнүп өтүп кете турган жайлары бар да. Ошондой кылып иштесең, анда билинбейт. Анан ушул биздин тасмаларды эмне үчүн комиссия жок, текшербейт? Биринчи даяр тасманы комиссия текшерип, анан көргөзгөнгө болот десе болобу же андай негизде жок? Бизде бар андай. Барбы? Бар. Бирок иштейби ошол комиссия? Баарын текшереби, баардык? Бизде иштейт. Бул сөз түрдө иштейт. Бирок мындай болуп атпайбы? Биз эми тартып баштап атабыз да. Анан комиссия деле карап атат. Эгер анын баарын эле запрет кыла берсе, негизи азыр бүгүнкү күндө биздин тасмалардын көбү, эгер чындыгында комиссия боло турган болсо, көп тасмалар чыкпайт. Чыкпай калышы мүмкүн да. Анан ошол мамлекет тарабынан сөз түрдө каралат. Бул кино департамент бар атайын. Алар уруксат берет, уруксат берердин алдында кино тасмаңды алып барып бересиң, алар көрөт, андан кийин уруксат берет да. Алар жактан дагы поддержка болуп, мындай колдоо болуп, макул эми чыгара берсинчи деген нерсе болуп атат. Эми тартып баштаса, мисалы кичинекей кинокомпания, аны жок, сеники болбойт экен деп жабып салса, ага деген толтура акча менен тартылат да. Анда да туура болбойт да. Ошондуктан балким ошондо сапаттуу болмок. Эгер бир 2, 3, 4 фильмди жаап койсо, кинону жаап койсо, балким сапаттуу чыгарып башташмак. Бүгүнкү күндө жабышты Кыргызстандачы, 1-2 тасманы жабышты. Эгер баарын жаба берсе дагы туура эмес бүгүнкү күндөчү. Себеби биз эми өнүгүп атабыз да, мындай кичинекей өсүмдүк эми чыгып келе атканда кайра эле үстүнөн тебелеп жабып койсо ал өспөй калат да. Андан көрө мен ойлойм да, монуңар болбой калыптыр. Макул, буга канча бюджет кетти эле. Ушул жерлерин өзгөртүп келгиле. Бизден дагы колдоо болсун деген нерсеге биз азыр муктаж болуп атабыз да. Эгер андай болсо, ошол бүгүнкү күндөгү кичинекей компаниялар бул духовно аябай андай поддержка болот. Ошондо жыйынтыктап айтканда, биздин ошо кино саясатын кантип өнүктүрүш керек, кантип жүргүзүш керек, негизи эле кандай аракеттер көрүлүш керек? Биз бүгүнкү күндө ички рынокко эле көздөй бербей, сөз түрдө дүйнөлүк прокатка аракет кылышыбыз керек. Жок дегенде бир мындай жасап көрөлү деген ой менен ушуга киришишибиз керек да. Дүйнөлүк прокатка чыгыш үчүн аябай чоң масштабтагы тасмаларды алыш керек, сценарийлерди алып туруп ошонун үстүнөн иштеш керек. Чоң тасма деген эле ойго сразу эле чоң бюджет келет. Буга деген сөз түрдө мамлекет тарабынан, мисалы маданият министри тарабынан сөз түрдө көзөмөл болуп ошол жактан колдоо болуш керек. Мен ойлойм, жөн эле бүгүнкү күндө иштеп аткан кинокомпанияларды чогултуп туруп эле, келгиле мырзалар, аракет кылып көрбөйлү сыртка. Биз ушул боюнча эле жашай беребизби? Келгиле аракет кылалы. Кимиңерде кандай жакшы сценарий бар ошол дүйнөлүк прокатка чыга турган. Ошону жалпыбыз бир тартып аракет кылып көрөлү. Андан кийин күчтүү продюсерлер бар биздечи, ошол дүйнөлүк прокатка алып чыгып кете ала турган. Ошолорду алып келгиле, могул тасма бүттү. Эми силердин жумушуңар ушуну дүйнөлүк прокатка чыгарыш. Билбейм, кандай телеканалдар менен сүйлөшөсүңөр, болбосо кандай
кинотеатрлар менен, азыр онлайн кинотеатрлар бар, кимдер менен сүйлөшөсүңөр, ошолорго киргизгиле, чыгаргыла деп биз ошондон улам биздин кыргыз идеологиясын, кыргыз туризмин, биздин тарых аябай кенен да, аябай чоң. Ушул тарыхтын баарын азыр экран аркылуу дүйнө жүзүнө биз таңазалашыбыз керек. Ушинтип азыр сөзсүз түрдө мамлекеттен поддержка болбойын, бизден өзүбүз чыгып кетиш биз өтө кыйын. Биздин азыр акылыбыз жетип калды, эми ошол поддержка керек да, то есть колдоо керек. Дүйнөлүк прокатка чыгып кетиш үчүн. Чоң рахмат Орбото, биздин эфирге келип, өзүңүздүн көз карашыңызды билдирип кеткениңизге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз Кыргызстандагы тартылган жана учурда тартылып көргөзүлүп жаткан кино тасмалар тууралуу кеп калдык. Бүгүнкү эфирдин коногу режиссер, актер, эфир сериалынын режиссеру, ошол эле Түрк доктор Хекимогу сериалынын режиссер координатору Нарбото Анарбаев болду. Биздин Борбордук телеканалдын социалдык тармактардан YouTube, Facebook, Instagram жана TikTok баракчаларынан да көрсөңүздөр болот. Сөзсүз түрдө катталганды унутпаңыздар. Сиздер менен мен Нуржан Султанбекова. Саламаттаңыздар.